Бүгүн Талас шаарында Талас обасынын баатырлары, апрель баатырлары, андан тышкары Баатырга Тазим коомдук бирикмесинин мүчөлөрү, апрель элим Кыргызстан, Айкөл Ала-тоо ушундай көптөгөн апрель революциясына тиешеси бар коомдордун мүчөлөрү катышып отурабыз. Бүгүнкү чыкканыбыздын себеби ушу республиканын масштабында ондогон коомдор бар, чоң республиканын масштабында ондогон коомдор бар. Ошол коомдордун бири Айкөл Таза коом коомдук бирикмесинин жетекчиси Усупбий кайрылып атат да. Бакиев келсин, ал кун төлөсүн. Биз жарадарларга аябай акчага муктаж болуп атабыз. Жетим жесирлердин оокаттары өтпөй калды. Өткөндөргө тиги кун төлөсүн, анан Бакиев кечирим сураса, Кыргызстанга келсин дегендей билдирүү жасап жатат да. Биз ошого каршы өзүбүздүн оюбузду айталы деп, Талас шаарында бу жерде артыбызда турат, жетисинде курман болгон балдардын эстеликтеринин жанында Баатырлар паркында чогулдук ошогочу. Өзүбүздүн каршылыгыбызды билдирели деп. Бүгүнкү сөз ошол Бакиев, анан кийин ошол Усупбий жөнүндө гана болмокчу. Бакиев ар кандай жолдор менен мына 2 жылдан бери эле канча тынчыбызды алып, канча бизди ыйлатып келди. Ар кандай жолдор менен, ошол жолдордун эле бир жолу, дагы бир жолу мына ушундай окшогон, жана Усупбийге окшогон адамдарга чыгып, ушуларга акча берет элек деп, ушулардын ар кандай бир амалдын ою болуп атат да. Анан ошого биз оюбузду, каршылыгыбызды билдирип келдик. Бул жерде баласын, уулун жоготкон, балдарын жоготкон энелер отурабыз. Революциянын баатырлары отурат, бул жерде жалаң баатырлар ошо революцияга катышкан. Анан биз эч убакта Усупбийдин антип Бакиевден кун сурап, аны кечирип койгудай, ал Усупбий ким? 2 колу, 2 буту соо, көзү соо, басып эле мурунку өткөн президенттердин убайын көрүп эле, ошолордон акча алып, жыргап эле ошолордун сөзүн сүйлөп жүргөн эле киши. Эми алар кеткенден кийин аларды кошо жамандап, кеткенди жамандап. Анан бул президентке жагынып, эми бул ушундайлардан Кудай сактасын да, мындайлардан. Мурункулар саткан азыркыларды сатат. Анан ал ким деген, анын өзү өлбөсө, өзү тирүү жүрсө, же анын баласы өлбөсө, анын же жакыны өлбөсө, ал ким экен? Эл үчүн, биз үчүн аны чечип койгудай. Биз ошо каршыбыз. Бакиев келбесин, Усупбийди тиги ошо биз Усупбийдин тиги оюна кошулбайбыз эч убакта. Ал өзү жалгыз элдин атынан сүйлөбөсүн. Кечиресиз, сиздин уулуңуз каза болгон, Менин уулум кайтыш болгон. Мына ошондо мен кече угуп отуруп ушул эмеден китептерди окудум, жанагы өткөндөгү 10 жылдыкка карата ичинде китептерди окудум. Запрещенный октор дейт эми, жанагы тыюу салынган октор менен атылган да. Бир баланын санына, угуңуздар, бир баланын санына атылган экен. Ошо санынан запрещенный ок өйдө көздөй кетип, башына чейин чыгып, ички органдарын баарын талкалап. Кече кээ бирөөлөр менен сүйлөшкөндө мен сүйлөбөй отурдум, анткени өзүмдүн баламдын дагы окуясы эсиме түштү да. Менин баламды жүрөккө запрещенный ок менен аткан. Жүрөктөн ылдый келип, бүт органдарын баарын талкалап, кайра оңду көздөй бурулуп, оң жан башынан сыртка чыгам деп, ок тиги сөөгө, жамбаш сөөгө сайылып сыртка чыкпай калган. Анан ушундай, муну болсо мировой нерседе бул запрещенный окту мировой эме нерседе алып салган экен да. Баардык жерлер алып салган ок менен атылган. Жалаң эле Кыргызстанда эмес. Анан ушуга кантип биз кечирим беребиз Бакиевке? Бакиев ушундай арам ой, улам эле бир нерсени тынчыбызды алып эле, ушинтип элди экиге бөлүп, экиге жарып, анын максаты ошондой болуп атат. Таныштырып өтейин, мен Талас шаарынын тургунумун, ардагермин, апрель революциясынын баатырмын. 10-жылдагы окуяда ошолордун ичине баш болуп жүргөн адамдардын бири катары. Мен азыр жашым келген болсо дагы, азыр бүгүнкү биздин чогулуп атышыбыз мына Баатырлардын паркында эмнеге чогулуп отурабыз биз? Биздин жанагы Facebook'тегиге чыгып аткан Таза Айкөл Таза коомунун жетекчиси Усупбий деген адамдын президентке кайрылуусунан улам келип биз чогулуп отурабыз бул жерде. Ошол жигит жанагы нерсеси кайрылып кун сурап атат экен. Жок, ушул элдин эсебинен кун сурап, ошол президенттин эсебине акчаны алып,
ошол акча менен нечен жолу пайдаланып жүрген адам экен. Мен айтат элем, ошол ишке барып жаткан адам эртең дагы далай ишкере барат. Андыктан ошол кун сураган адам элдин алдында, бийликтин алдында жооп берүүсүн мен күтөт элем. Себептен ушул жерде чогулгансынын себеби ушу Шеримбаевдин ушу өлгөн балдардын арбагы уруп кетсин. Ушу балдардын ата энелеринин атынан, ушу келинчектердин атынан, ушулардын атынан кантип кайсы бети менен чыгып атат? Бул ушунча элдин акылы ашык бекен, акылы кем үчүн чыгып атат? Бул бир нерсени жеп алып туруп чыгып атат. Но Бакиев деген ушуну косконун баары Бакиев ошол жактан келбесин. Бакиев канча адамды мына убалына калды, канча ата энелерин убалына калды, балдарын убалына калды. Убалдан коркпогон карышкыр, көкөр карышкыр шумшук өлсүн, ошол жактан тентип жүрүп өтсүн. Өлсө сөөгү да келбесин бул жакка. Кыргызстандан айланып кетсин. Бул кыргыз эмес. Бул каны бузук адамдар ушинтип чыгат. Булар чыккан кишилер каны бузук, кыргыз эмес. Кыргыз элинен айланып кетсин.